Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада иш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Вице-спикер болгон Болот Ибрагимовдун өмүр баяны. Жогорку кеңештин 19 февралдагы жыйынында депутат Болот Ибрагимов парламент төрагасынын орун басары болуп шайланды. Добуш берүү жашыруун өтүп, ага катышкан 69 эл өкүлүн 53 макул деген добуш беришсе, 16сы каршы беришкен. Вице-спикердин өмүр баяны. Болот Ибрагимов 1989 жылы 11 декабрда Бишкек шаарында төрөлгөн. Билими: 2007 жылы Ала Тоо эл аралык университетине дүйнөлүк экономика адистиги боюнча окууга тапшырган. 2009 жылы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин алдындагы жаңы маалыматтык технологиялар институтуна маалыматтык технологиялар факультетине которулуп, 2014 жылы аталган окуу жайды ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолу 2015 жылы маалыматтык технологиялар тармагында баштап 2021 жылга чейин ушул тармакта иштеген. 2021-2025 жылдары ЛК жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси кызматын аркалаган. 2024 жылы Бишкек шаардык кеңештин депутаты болуп шайланып, кийинчерээк Бишкек шаардык кеңештин вице-спикери кызматын ээлеген. Сафари коомдук долбоорунун негиздөөчүсү болуп саналат. Долбоор жарандык көзөмөлдү өнүктүрүүгө жана негизинен жол кыймылынын коопсуздугуна байланышкан маселелерди чагылдырууга багытталган. Активдүү жарандык позициясы жана мамлекеттүүлүктү чыңдоого кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ар кандай түзүмдөр тарабынан укук короо органдарына көмөк көрсөткөндүгү жана жаштарды тарбиялоого кошкон салым үчүн ардак грамоталары, медалдар жана ыраазычылык каттар менен сыйланган. Ошондой эле президенттин коомдук негизде кеңешчиси болуп иштеген. 2025 жылдын декабрь айында жогорку кеңешке номер 22 шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген. Үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Эскерте кетсек, Ибрагимов парламенттин бүгүнкү отурумунда вице-спикерлик кызматын тапшырып берген Карим Ханжезанын ордуна келди. Дагы белгилей кетүүчү жагдай, ушул жыйында Болот Ибрагимовдун мекенчил депутаттык тобуна кошулганы жарыяланган. Түштүк Кореянын мурдагы президенти өмүр бою эркинен ажыратылды. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сок Йол өлкөдө согуш абалын киргизүү аракети үчүн өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, мындай чечимди Сеул шаарынын соту чыгарган. Сот мурунку президенти 2024 жылдын декабрында өлкөдө аскердик абал киргизүү менен байланышкан аракеттер үчүн күнөөлүү деп тапкан. Юн Сок Йол 2024 жылдын 3 декабрында парламенттеги оппозициялык партиялар менен кош пикир келишпестиктердин фонунда аскердик абал киргизген. Оппозиция менен бийлик келерки жылдын бюджетин кабыл алуу боюнча мунасага келе албай, мындан тышкары бир катар жогорку кызматтагы атка минелерге импичмент жарыялоо демилгелери көтөрүлгөн. Белгилей кетсек, Юн Сок Йолго 2024 жылдын декабрь айында импичмент жарыяланган. Бирок сот аны камакка алуу ордери чыккандан кийин 2025 жылдын апрель айында расмий түрдө күчүндө калтырган. Бул Түштүк Кореяда иштеп жаткан президенттин биринчи жолу камакка алынышы. УКМКнын Оштогу башкармалыгына жаңы жетекчи дайындалды. УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын жаңы жетекчиси болуп Жомарт Токтогулов дайындалды. Бул тууралуу 19 февралда президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев облустук мекеме ишканалардын жетекчилерине Токтогуловду тааныштырган. Белгилей кетсек, буга чейин аталган кызматта Салморбек Жумабеков иштеп келген. Эртең менен чуркайсызбы деген суроого Жанар Акаев жооп берди. Ош шаарынын мэри Жанар Акаевка журналисттер тарабынан мурунку мэр Жеңишбек Токторбаевдин таңкы кыдыруу иштерин улантуу боюнча суроолор берилди. Акаев: эртең менен чуркайсызбы деген соолго так убада берүүдөн карманды. Тагыраак ал: эми ар кайсы жетекчинин өзүнүн иштөө ыкмасы болот да, ошондуктан
Аны алдыда көрө жатарбыз. Азыр силерге эртең менен чыкпайм деп коюп, анан эртең көчөдө жүрсөм, анда кече туура эмес маалымат берип коюптур деп айтасыздар, деди мэр. Чүйдө бандит аталышындагы рейд учурунда 53 кылмыштын бети ачылды. Чүй облусунда бандит аталышындагы рейд уланууда. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, рейд учурунда 53 кылмыштын бети ачылды. Анын ичинде урлук, алдамчылык, мал оордоо, тоноо, адамды урдоо жана бейбаштык аракеттери бар. Мындан тышкары жергиликтүү милиция бөлүмдөрүнө уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөсү делген 56 адам жеткирилип, мыйзам талаптары түшүндүрүлдү. Башкармалык коомдук тартипти сактоого, кылмыштуулукту алдын алуу жана аныктоого багытталган бардык чараларды көрүп жатат. Маданият министрлиги TikTok социалдык тармагын бөгөттөн чыгарууну сунуштады. Бүгүн 19 февралда министрликтин жыйынында Маданият министринин орун басары Марат Тагаев аталган тиркемени бөгөттөө чечимин кайра карап чыгуу зарылдыгын билдирген. Анын айтымында өлкөдө аталган социалдык тармак бөгөттөлгөн, бирок ага карабастан VPN аркылуу колдонгондор бар. Кече депутаттар Кыргызстанда тыюу салынган айрым платформалар жана социалдык тармактар тууралуу айтышты. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда TikTok бөгөттөлгөнүнө карабастан жаштарыбыз жана жалпы жарандарыбыз бул платформаны VPN аркылуу колдонуп жатышат. TikToкту бөгөттөн чыгаруу боюнча биздин министрликтен сунушун карап чыгууну суранабыз, деген ал. Беле кетсек, кече 18 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев TikTok тиркемесин бөгөттөн чыгарууну сунуштаган.